Кол менен кумар кандыруунун 3 зыяны. Биринчиден элес, эсиңе, мээңе өтө катуу зыян берет. Бул не? Ошол элестерди көрүп алып, картинкаларды, телефондо арканда жылаңачтарды көрүп алып, мээңде ойлоп табасың да, өзүңө фантазия түзөсүң. Фантазия түзүп алып, ошонун ичинде ырахат алып каласың дагы. Кийин реал жашоодо аялга үйлөнгөн учуруңда ага жарабай каласың дегени бекеринен эмес. Ошондуктан да мурдагы ата-бабаларыбыз күчтүү болгон десе, ал учурда интернет болгон эмес, жылаңач картинкалар болгон эмес. Бул биринчи мээңден зыян экен. Экинчиден, эч нерсеге каалооң калбай калат, жашагың келбей калат, бир нерсе кылгың келбей калат. Кудум сен тумандын бир караңгылыктын ичинде жүргөндөй болуп каласың да. Сергек болбой каласың. Мурдагы респект жок, мурдагы сакыжан жок. Бекерчи бир жалкоо болуп каласың да. Ошондуктан да эмне кылышың керек? Эмне кылышың керек? Ташташың керек бул нерсени. Жалкоолукка алып келет. Эч нерсе кыла албай каласың. Андан кийин үчүнчүсү тестостерон деген нерсе бар эркекте. Аялдарда жок, эркектерде бар. Тестостерон деген бардык нерсени кылуучу, күч берүүчү, эркекке мындайча айтканда, ар бир нерсеге иштияк, күч берүүчү нерсе бул гормон, бул тестостерон болуп эсептелет. Тестостерон түшүп кетет, тестостерон жоголуп кетет. Ошондуктан 3 зыянын айтып өттүм. Эң жаман урматтуу эркектер буга үйрөнүп калыш. Үйрөнүп калыш өтө жаман нерсе, таштай албай каласың. Ошондуктан эсиң барда этегиңди жап, тобо кыл, азыр токтот бул ишти.